I found a love for me, and darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl. Тил билсең, дил билесең дейт кыргызда. Биз сөз кыла турган каарманыбыз өзү немец улутунан болсо да, кыргыздын тилин, маданиятын, каада салт, үрп-адаттарынан бери үйрөнүп, ислам динин кабыл алып, кыргыз кызына үйлөнүп, кадимки кыргыздардай эле болуп калган десек, аша чапкан болбойбуз. Германия кеткен баргам, ата тиякта барын тулгандар бар, эмеси атам бар тиякта, көп эме родственник бар да. Бирок мындай биякта жеңил да, мындай рахат аласында жүргөндө даже жеңил мындай элдер мындай жакшы да. Бир чети кеткен жокмун. Өлөнгөм, аялым алгам. Ошо бала болуп, ошону ойлодум да, биякта негизи жакшы да. Мындай негизи кыргызча көп сүйлөйм да, анткени аябай көп кыргыздар да мындай жанында постоянно жүрөт да, мындай негизи жеңил да магачы. Орусча сүйлөп койсо, допустим, кыргыз сүйлөп койсо, орусча мындай орусча жооп бере албайм да, сразу да кыргызча жооп берем да. Ошон үчүн мындай кыргыздар көп да жанында. Келинчеги Мариям Алымкулова менен 14 жылдан бери бир үйдө түтүн булатып, бир уул бир кызын бактылуу ата-энелери. Ал эми каарманыбыздын кыргыз тилин үйрөнүп сүйлөп калуусуна да келинчегинин салымы чоң. Үйдө азыр эми Кыргызстанда туруп аткандан кийин балдардын келечеги үчүн биз кыргызча сүйлөгөнгө мен өзүм аракет кылам. Анткени балдар жаңы келгенде бул жака кыргызча билбей келишкен да, азыр Кудайга шүгүр жакшы. Вадимге үйрөткөндө бул бир аз өзү түшүнчү кыргызчанычы, бирок сүйлөөчү эмес. Көбүнчөсү эле багы бизде мен жаңы турмушка чыккан кезде биз ошо кыргыздын өзүбүздүн жакшы салттары менен дасторкон, курдак, беш бармак, самордогу чай, ушундай нерселер менен биз көп Вадимге өзүбүздү пример кылгыбыз келди да. Жашаганыбызга 14 жыл болду. 14 жылдан бери эле арбак биздикилер чогулган кезде национальный биздин блюдолор, беш бармак, курдак. Мамам өзү кыргызча сүйлөйт. Мамам көп таасир берди десем болот. Башка улутка турмушка чыкты деп алгач Мариям айымдын жакындары таң калышса, учурда даам даярдагандан тарта бардык салттарды билген каарманыбызды жакшы кабыл алып, жада калса той аштарда Вадим мырзага кой сойдурушат экен. Жакындарыбыз көп көнүш алышкан жок. Анткени себеби менен негизи күтпөсө керек да бул нерсеничи. Мен ушинтип немиске тийип кетет депчи. Бирок мен бала күнүмдөн эле айтчумун, ата, мен кыргызга тийбейм депчи. Анан туугандарыбыздын баарысы эле баары макулдугун беришкен жок, көптөр эле каршы болду. Мени колдогон, менен бирге ошол күндөрдүн баарысын өткөргөн бир туугандарым анан мамам болду да, апам өзүмдүн. Бактылуу түгөйлөрдүн таанышуусу да абдан кызык болгон. Кошуналарга келем, коноктого келем уларгачы. Келсем ушуну көрүп калам. Көргөндө мындай жап калды. Анан бул болсо сүйлөбөйт мага. Почти 3 ай сүйлөчү эмес, мындай подружка бар болчу эмне. Ошону подружка айтып коем, подружка келип буга айтып коет. Бул болсо тигине айтып коет, анан бул подружка келет мага айтып коет. Ушинтип короче 3 ай жүрдүк. Анан подружка Россияга кеткенде айла жок, сүйлөш керек болуп калды. Бирок 3 ай эртең менен түштө кечинде гүл келип атты да. Бир айдын ичинде эмес, бир жуманын ичинде эле гүлдөр комнатама батпай калды. Чакага салам, банкага салам, вазага салам. Анан элдин баары карап эле биздичи бул гүл менен келип эле таштап коюп кетип калат да. Аябай сырдуу жигит болуп. Ай кызым, ай
ай кызым менин. Үйдө балдары да кыргызча сүйлөп, тилди унутпаганга аракет жасашып, кызы Раяна кыргыз тилинде ыр окуп, обонда созуп коет экен. Сагынганда байкемди үнүн угам алыстан, кабарлашты межеме тигил ак суу тараптан. Алло, алло, телефон, ким бураса дайын, үйбүздү шыңгырайт. Татынакай телефон. Раян, сизге кайсыл тил жагат? Анан ата энебиз менен, апабыз менен кайсыл тилде сүйлөшөбүз дагы, атабыз менен кайсыл тилде сүйлөшөбүз? Кыргызча айтабыз. Иногда бывает орусча айтабыз. Мектепте бирок орус тилин үйрөнөсүңөр, э? Кыргыз тили эмнеси менен жагат? Кыйын эмеспи? Мага кичинерээк кыйын болуп атат, а так нормально эле. Айрым кыргыз мырзаларына караганда улуттук салттарыбызды билип, өзү башка улуттан болсо да, барына кыргызча сүйлөгөн каарманыбызга алкыш дейли. Ооба. 3 сабактан 5 жакка. Мейли. Макулбу? 5. Мейли 5. 5 15. А бешетиде саң. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Барпа Матраимов, Алтынбек Сакиев, Таңманай программасы.